Класстан тышкаркы окуу сабагын өтөбүз. Агдемир агайыбызга таандык Асан жана энеси аңгемесин өтөбүз. Сабагыбыздын максаты аңгеме менен таанышасыңар, сөз байлыгыңар өнүгөт, ата энени сыйлоого тарбияланасыңар. Асан атасынын төлөй турган карыздарын эсептеп жатканын көрүп, бөлмөсүнө жүгүрүп кетет. Мен деле апама берген жардамдарым үчүн акча сураганга акым бар турбайбы деп ойлойт. Эртеси апасы ашканага келип, стөлдүн үстүнөн кагазга ирети менен жазылган эсеп таап алат. Ал кагазда мындай деп жазылган экен. Апасын Асанга төлөй турган карыздары: дүкөндөн баштыктарды көтөрүп келген үчүн 50 сом. Каттарды поштага алып барып салып келген үчүн 4 сом. Апасына жакшы бала болуп берген үчүн 60 сом. Гүлдөргө суу куйган үчүн 100 сом. Бардыгы биригип 250 сом. Апасы кагаздагы эсепти окугандан кийин Асанга эч нерсе дебейт. Кечинде Асан стөлдүн үстүнөн 250 сом көрүп, абдан кубанып, чөнтөгүнө салып алат. Акчанын жанында бир кагаз жаткан болот. Ал кагазда Асандын апасына төлөй турган карыздары деп жазылып, булар тизмеленген экен. 10 жыл үйдө бактылуу жашаганы үчүн эч нерсе. 10 жыл үйдөн жеген тамагы үчүн эч нерсе. Ооруганда караганы, чыгымдары үчүн эч нерсе. Жакшы бир апасы бар болгон үчүн эч нерсе. Бардыгы биригип эч нерсе. Асан кагазды окуп, абдан уялып, ыйлаган бойдон апасын кучактап алып кечирим сурайт да 250 сомду апасынын чөнтөгүнө кайра салып коет. Үйгө тапшырма ата эне жөнүндө макал айтып бергиле.